Assalamu алейкум, урматтуу эл кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Аравандын Гүлбар айылынан сатыла турган 52 сотук жер тилкесинде, тактап айтканда жер тилкеси дейбиз да. Жер үлүшүндөгү бак сатка коюлду. Алма бак, основной 125 түптөн ашык алма дарагы бар. Айланасы тал теректер менен курчалган. Канча тал терек бар дейсиздерби? 500дөн ашык. Алды мына ушундай 4 карыш болуп калган. Кандай курулуш баштасаңыздар, ойлонбостон бул теректерди кыйып иштете бересиздер. Алмалар болсо эң жаштары мына ушул. Бул болсо 9-10 жылдык көчөттөр. Ийилип мөмө бере турган убакытка жеттир. Раза күчүнө келген убагы. Астына болсо мына караңыздар, чөбү пайда. 52 сотуктун чөбүнү элестетиңиздер. Азыр бир таңгак беде чөбүңүздөрдүн баасы 300-350 сом болуп атат. Мына айланасы бүт тосулган. Эң кызыгы, урматтуу туугандар, эгерде сиздер башка аймактан келип, алысыраак жактан келип, бул үлүш жериндеги бакты алам дей турган болсоңуздар, анда сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк, ээси берешендик кылып, сиздерге жакшы шарт түзүү максатында мына ушул жердин аркы бетиндеги өзүнүн жеринен, тетиги жерден хотту мына ушул жерден ачып алсаңыздар болот. Бери мына бул 8 метрди түзгөн стандарт жол. Мына ушул жерден 8 сотук жер тилкесин дагы кошо сатат. Кызыл документи бар. Узун турасы 25-32. Мына алма бак. Караңыздар. Бул жердеги алма бактын бир катары голден, золотой грим деп коебуз. Бир катары байко, калган катарлары бүт бардыгы семеренко сортундагы алмалар. Аралыктары дагы норма стандарттын негизинде эгилген, тигилген. Караңыздар, эки катар бул жагы, эки катар терек болуп кетиптир. Суу болсо мына ушинтип кенен урматтуулар. Кыскасын айтканда жыргайсыздар. Алыңыздар, сиздерге насип кылсын. 52 сотук бул айланма аттын басмайлынын тогосуна окшош тоолук болуп жайгашыптыр. Бираз буштары бар, 4 буштак эмес да, 4 буштуу. Эми баасын айтайынбы? Баасы $65,000 бааланды. Бул жердеги 8 сотук жер тилкеси менен кошо. Реальный клиент бар экен. Бул үлүштүн өзүнө 3 миллионго бербей коюптур. Ээсинин дидиндеги баа 3,5 миллион сомго берет. Негизи чек менен үлүштү кошо алып